Өлкөдө акыркы бир жума ичинде дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрүнүн 7335 учуру катталган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Анда өткөн жумага салыштырмалуу көрсөткүчтөр 3,8%га өсүп, бейтаптардын 70%ы 14 жашка чейинки өспүрүмдөр экени аныкталган. Учурда Ош шаардык жугуштуу оорулар боюнча ооруканага күнүнө сасык тумоо жана дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрү менен ооруган 1000ге жакын бейтап кайрылууда. Сасык тумоого кабылып кайрылгандардын 100га жакыны ооруканага жаткырылгандар. Ал эми ушул тапта вирустук ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгүн 6 айдан 7 жашка чейинки жаш балдар түзүүдө. Жугуштуу оорулар бөлүмү 180 орунга ылайыкташкан болсо, учурда 2 эсе көбөйүп 275 бейтап дарыланууда. Жок, бизге орындуктар жетишпейт. Бул жерге өзү негизи биздин больница 180 койкага ылайыкташтырган. Азыркы күндө 275 больной жатат. Ашыкча андан уже 180ден 275 болсо, где-то бир 100дөн ашуу больнойлор коридорлордо жатышат. Себеп дегенде бул больной көптүгүнөн. Биз шаардын ичи кеңейтилип, больница кеңейтилген жок. Мисалы, ошол эле тараптан Кара Сузка райондордун көбү биздин шаарга өткөзүлгөн. Мисалы, Кызыл Кыштак, Төлөйкөн, ошолордун баардыгы шаарга байланыштуу өтүшүп, азыр бирок биздин больница эч кандай көбөйгөндүгүн болбогондуктан ушунун шаардын населенный пункту көбөйүп, основной часть. Мурун алар регионго караганда областной больницага жибермекпиз да. Ошонун негизинен бизге кичине стабилизация болот. Азыр эми алар полностью шаардын ичине өткөндүгүнө ал жака жибере албайбыз. Ошого байланыштуу бизде көп. Каладагы дарыканаларга жеке кайрылган жарандардын да саны көп. Көпчүлүгү үй шартында жана өз алдынча дарыланууга аракет кылышат. Алар дене табын түшүрүүчү дарыларды жана сасык тумоого каршы витаминдерди көбүрөөк алып жатыптыр. Обычно эгер рецептсиз болсо, антигриппин, либо тайлахот, чарафлю ошолор сурашат, анан рецепт менен антибиотиктер, амоксаслин, азитромицин, флумоксин дегендер, и порошоктору жаш балдарга, анан ампицилин уколдор и противовирусный препараттар. Деген менен дарыгерлер сасык тумоого кабылган жарандарды өз алдынча дарыланып, дарыгердин көрсөтмөсү жок дары алуу ичүү туура эмес экенин эскертишет. Анткени оорунун баскычын билбей туруп дарылануу ооруну күчөтүшү мүмкүн дешет. Сасык тумоо менен ооруп калган бейтаптар биринчи үй шартында дарылануусу кажет. Бул ушул кабылдоолору жок мезгилинде. Ал жашаган аймагындагы дарыгерге кайрылып, ошонун сунушу боюнча дарылануусу шарт. Бул эми ал сасык тумоонун жукпоонун алдын алуу үчүн ушул бөлмөлөрдү желдетип, таза абада бейтаптар, жарандар көбүрөөк жүрүүсү шарт. Азыр эми аба алмашкандыгына байланыштуу ушул бейтаптар бизге кабылдоолору менен кайрылган бейтаптардын саны көбөйүүдө да бүгүнкү күндө. Жаш балдардын иммунитети алсыз болгондуктан аларга сасык тумоо тез жугат. Ошол эле учурда иммунитети начар чоң кишилер деле ооруп калышы мүмкүн. Дем алуу органдарынын курч респиратордук түрү менен ооругандар санитардык гигиеналык чараларды сактабаса, башкаларга да жуктуруп алуу коркунучу көбөйөт. Мындан улам өз убагында алдын алып, гигиеналык эрежелерди сактоону жана сасык тумоого каршы эмдөө алууну дарыгерлер сунушташат. Сасык тумоо менен ооруган бейтаптар башка жарандарга жукпаш үчүн албетте бул аба аркылуу жугуучу оору болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул бейтаптар сөзсүз түрдө масканы тутуп, ушул бет кап менен жүрүүсү керек. Эгерде ал бет капсыз жүрсө, бул аба аркылуу бир адамдан экинчи адамга жугуу коркунучу көп. Сасык тумоо оорусунун алгачкы белгилери дене табынын көтөрүлүшү, чүчкүрүү, жөтөлүү жана муун ооруларынын көбөйүшү менен байкалат. Мындай учурда дароо жакынкы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышыңыз керек. Белгилей кетсек, ушул тапта Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле Ысык көл, Талас областарында оорунун деңгээли жогору деп бааланууда. Октябрь айынан бери коронавирустун 15 учуру, сасык тумоонун 4 учуру катталган. Толбой Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.